Дарыгерлер өспүрүм баланын ийнине кирип кеткен казыкты алып чыгышты. Бишкек шаарындагы футбол стадионунда ийнине казык кирип кеткен баланын абалы өтө оор. Бул тууралуу АКПресстин агенттигине саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жабыркаган бала номер 3 балдар ооруканасына жеткирилип, көкүрөк оорулар бөлүмүнө жаткырылды. Дарыгерлер анын ийинин тешип кеткен казыкты алып чыгышты. Жаракатка алгачкы хирургиялык тазалоо жасалды. Эң негизгиси баланын көкүрөгү жана өпкөсү жабыркаган эмес деп айтылат маалыматта. Абдырахманов көчөсүндөгү Дордой стадионундагы тосмону ашып түшкүсү келген баланын ийининин тосмонун казыгы тешип кеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы тастыктаган. Бүгүн 18 мартта куткаруу кызматына эртең мененки саат 10:00 чамасында өспүрүм балага жардам керек экендиги тууралуу маалымат түшкөн. Футбол таласындагы тосмону ашып түшкөнү жаткан баланын ийинин казык сайып кеткен. Окуя болгон жерге барган куткаруучулар балага ооруну басаңдатуучу дары беришти. Тосмонун металл казыгы баланын ийинине тешип кеткендиктен аны кесип алууга аргасыз болдук деп билдирди ÖKMдин кызматкерлери. Куткаруучулар жабырлануучуну дарыгерлерге өткөрүп беришкен. Булак турмуш KG.